Акыркы жылдары климаттын өзгөрүүсү менен дарыяларда жана булактарда суунун азаюусу байкалууда. Анын кесепети сугат жерлерге суу жетпей, дыйкандарды бир кыйла көйгөйгө салып кетет. Сугат суунун таңкы ыстыгы дыйкандарды түйшөлткөн көйгөйлөр акыры келип тамчылатып сугаруу системасын ишке киргизүүгө себеп болду. Дыйкандар бул ыкманы кандай колдонушу керек, эрежелери, пайдасы жана талаптары туурасында биз сиздер менен чогуу күн маектин бүгүнкү чыгарылышында талкуу кылмакчыбыз. Программаны мен Шайыр Жунусалиева алып барам. Кутмандуу кечиңиздер менен. Ал эми биздин жана сиздердин суроолорго жооп берүү үчүн биз бүгүн студияга Паязидин Жошов Илим изилдөө ирригация институтунун лаборатория башчысы жана Максат Абдыкапаров АВЭП коомдук фондунун байкоочу кеңешинин төрагасы. Саламатсыздарбы? Студияга кош келипсиздер. Көрсөтүү түз эфирде жүрүүдө, урматтуу теле-көрүүчүлөр. Андыктан сиздер да биздин маекке катыша аласыздар. Ал үчүн сиздер 0312 кодун терип 6711 кыска номуруна 6711 номуруна чалып биздин конокторго суроо узата аласыздар. Мындан сырткары 8060 кыска номурудагы кыска СМС суроолорду узатуу үчүн кызматта. Мырзалар, алгач ушул тамчылатып сугаруу ыкмасы туурасында кененирээк айтып өтсөңүздөр, анын пайдасы, келип чыгуу себептери, эрежелери туурасында кененирээк айтып берсеңиздер. Анда мен айтып берейин, адис катары. Мына өзүңүз да айтып кеттиңиз, чындыгында эле акыркы жылдары климаттын өзгөрүүсүнүн негизинде ошо дарыяларда, өзөндөрдө суулардын азайышы байкалып атат. Муну биз илимпоздор эле эмес, баягы айылда жашагандардан эле сурасак, айтып атышат, мурда аябай чоң суу акчу эле, азыр азайып атат дегендерди айтып атышат. Эми ошол жанагы тамчылатып сугаруу системасын эмнеге мындай актуалдуу тема болуп атат кийинки кездерде? Себеби дегенде, ошо дыйкандар суудун азайышынын негизинде кандайдыр бир жаңы ыкмага же болбосо ошо сууду эффективдүү пайдалана турган бир ыкмага өтүшүлөрү зарыл. Бул негизинен тамчылатып сугаруу системасы Союз маалында эле болчу. Негизинен жана Ысык көлдө жана Баткен областтарында анын жерлери таштак, суу жетишпегендиктен ушул жерлерде өрүктөргө, алмага, жүзүмгө кою боюнча илим изилдөө чоң иштер жүргүзүлгөн. Андан тышкары мына 90 жылдары Союз бузулгандан кийин булар иштебей калды. Андан кийин дыйкандардага да кызыксыз болуп калды. Жерлер бөлүнүп кетип, ошону 2009 жылы Кыргызстанда швейцариялык Хельветас деген уюм бар. Ошол сууду эффективдүү пайдалануу деген долбоор баштап, ошонун алкагында тамчылатуу сугаруу системасын Кыргызстанда өнүктүрүү боюнча иштер жүрө баштаган. Бул негизинен эмне деген сөз? Тамчылатуу сугаруу системасы негизинен бул түтүктөр аркылуу өсүмдүктөргө, ар бир өсүмдүктүн түбүнө суулар берилет. Бул эгерде көрсөтүп кетсе, мында көпчүлүк кишилер ушуну баягы көргүлөрү келишет, кандай нерсе болуп экен. Кээ бирлери мында чоң бир глобалдуу нерсени ойлошот да, булар тамчылатып сугаруу десек баягы космостогу нерсени ойлошот да. Бул жөнөкөй эле нерсе. Бул негизинен биринчи суудун ошо жерди кое турган жерге бачок коюш керек. Же болбосо суугат источник деп коет, жанагы суунун булагы. Же кандайдыр бир насос менен берилиши мүмкүн, же болбосо бир бачок коюп, ошо бачокко берилиши мүмкүн. Ошол бачоктон ар бир мындай турбалар, түтүктөр коюлуп, түтүктөр аркылуу жерлерге суу берилет. Бул суугат системасы негизги бир элементи болуп, бул баягы чыпка, сууну тазалап берүүчү чыпка эсептелинет. Мына моундай нерселер чыпка менен суу тазаланып берилет. Себеби дегенде, бул тамчылатып сугаруу системасы башкаларга караганда жанагы тамчылаткычтар аябай диаметри майда болгондуктан баягы кир суулар келип калганда сөзсүз түрдө баягы тыгылып калат. Ошон үчүн биринчиден биз сууларды тазалашка чоң маани беришибиз керек да. Мына ушундан чыккандан кийин могул жерде жанагы ачып жапкычтар болот, андан кийин бул чыпкасы. Андан башка дагы жана магистралдык турба, суу бөлүштүрүүчү турба, андан кийин акырына келип бизде сууга түтүкчөсү деп коет. Бул сууга түтүкчөсү эки өсүмдүктөр үчүн берилет. Биринчи өсүмдүктөр бул бактар үчүн. Бактар үчүн кадимки мына ар бир суу бөлүштүрүүчү түтүктө ачып жапкыч, сууду ачып жапкычтар, краник деп коебуз, ушулар берилет. Андан кийин кадимки эле баягы полиэтиленовый труба деп коет, базарда сатылып аткан кара турбалар. Ошолорду алып койсок болот. Анын үстүнө мына могул жерде капельница деп коебуз, суу тамчылаткыч. Мына ар кандай суу тамчылаткычты каалаган жерге, баягы өсүмдүк кайсы жерде турса ошол жерге коюп койсок болот. Бул жана бак дарактар үчүн. Ал эми жашылчалар үчүн өзүнчө мондай заводдон ошондой тешиктер менен чыгарылып келген. Бул жерден ар бир акканда 2 литрден саатына суу агып өтөт. Бул өсүмдүктүн жанагы
отургузуу схемасына жараша 20 сантиметрден, 30 сантиметрден, 40 сантиметрден болушу мүмкүн. Мынтип ушинтип ушундай негизги деталдардын жардамы менен биз ошо тамчылатып сугардын ар бир өсүмдүккө мындайча айтканда ар бир суу өзгөчө жабдык, ошо суу ашказанга түшөт мындайча айткандачы. Эч кандай жоготуусуз. Рахмат. Мына ошол 5 мындан көп жылдан бери эле колдонуп келген деп атпайсыздарбы? Бүгүнкү күндө натыйжасы акыркы жолу кайсыл аймактарда жүргүзүп көрдүңүздөр? Натыйжасы кандай болду? Эми негизинен ушу тамчылатып байке айтып кеткендей эле тамчылатып сугаруу системасы ушу сууга тартыш болгон аймактар негизинен бул түштүктө да. Анан жогоруда айткан долбоор суунун эффективдүү пайдалануу долбоору эң биринчиден пилоттук же сынак катары түштүк жергесинде сыналып көрүп өзүнүн натыйжасын бергендиктен жада калса ошол тамчылатып сугаруу проектисине кирген фермерлер өзүнүн түшүмдүүлүктөрүн жогорулатып бул системаны сатыкка кача баштады да. Бул биринчиден. Экинчиден ошонун натыйжасы Кыргызстанга жайылып келип, азыр Кыргызстандын ар бир аймагында бир чоң бир айылдарда, чоң чарбаларда коюлуп келүүдө да. Эми айтып кетсек, бул фермерлер өздөрү эми акча санаанды жакшы билген адамдар да. Анан ушул системанын артыкчылыгын, пайдасын көргөндүктөн кийин өз алдынча эле же болбосо атайын адистештирилген фирмаларга кайрылып аймактарына коюп атат десек жаңылышпайбыз да. Анан кыскасы маалымат катары биздин проект, ошо биздин уюмдун алкагында биз негизинен азыр көлдө бир чоң Карагат плюс проектисин ишке ашыруудабыз. Ошол проекттин алкагында бир четинен күнөс каналарды кеңири жайылтуу, экинчи багыт болуп ушул мөмө жемиштерди кеңири жайылтуу бир компаниянын бөлүкчөлөрү бар да. Ошол эки негизги багыттын алкагында тамчылатып сугаруу технологиясы илимий жактан дагы, экономикалык жактан дагы эң мындай туура дал келген бир фактылардын негизинде келип чыкты да. Өлкөнүн бардык аймактарында эле жанагы сугат жетишсиз, таңкыс болгон жерде колдонсо болот экен да. Албетте болот. Суу бар жерде деле колдонсо болот да. Биякта үнөмдөө максатына себептегенде эзертелин эле биздин ата бабаларыбыз ушундай табиятты аймакты тыштагандан биз аяр мамиле кылышыбыз керек да. Бул бир байкенин сөзүнө кошумча да экономикалык жактан эмес да, бул табиятка аяр мамилени дагы бир элге тарбиялайт деп айта алсак болот да. Рахмат, сиз мына пилоттук долбоор катары сынап көрдүк деп атпайсыздарбы? Мына ошол тамчылатып сугаруу ыкмасы менен 1 гектар жерди канча тонна суу менен сугарууга болот? Сиздер ошо эксперимент кылып көргөн боюнча. Кечиресиз, бизде сиз байланышта көрүүчү бар экен, суроосун угуп анан улантсак. Саламатсызбы? Биз сизди угуп атабыз, сурооңузду берсеңиз болот. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Мисалы үчүн 1 гектардын ушу тамчылатып сугаруунун пайдасы боюнча канча сомго орнотсо болот мисалы үчүн? Рахмат. Тамчылатып сугаруу системасы биринчиден ошол жердин аятына жараша болот, узун туурасына, экинчиден ошол отургузулган өсүмдүктүн схемасына жараша болот. Мисалы үчүн эгерде мындай орточо баа баткендерде эми баягы өрүктөрдө отургузганда бул жагы 10 метр, бул жагы 8 метр отургузулат да. Ал эми жанагы ысык көлдө жакын азыртадан баягы интенсивный садоводство деп атат. Буларды баягы карликовый эмелерге 3 метр, бул жагына 90 сантиметр. Буларга көбүрөөк кетет, потому что ар бир эмеге кеткен ряддардын эмелерге катарларга көбүрөөк түтүп кетет. Орточо баасы бактар үчүн 60 миңден 90 миң сомго чейин 1 гектарга, ал эми жашылчалар үчүн 90 миңден 120 миң сомго чейин ошо деталдарына жараша болот. Баягы сапатына жараша болот. Кээ бир учурда жанагы Кытайдан келген товарлар бар, Италиядан келген ушундай материалдар. Биз негизинен ушу быйыл Турциядан алып келип атабыз, ошонун негизги баалары ошонун негизинде. Дагы кошумчалап айтып кетсеңиз, ошол жабдыктарды көбүнчө кайсыл өлкөнүкүн алыш керек? Баасы дыйкандардын чөнтөгүнө, капчыгына туура келе тургандагы жана кепилдиги дегендей. Биринчи жылдары биз ошо жаңы баштаганда биз Индиядан алып келе баштадык. Эми бара-бара көч оңолот деген сыяктуу башында биз ошолорду пайдаландык, бирок жакшы жактарынан өнүгүүгө аракет кыла баштадык да. Андан кийин Кытайдан алып келе баштадык. Анан аны пайдаланган кишилер деле кээ бир анча-мынча баягы өзгөчөлүктөрүн, баягы кемчилик жактарын айта башташты. Быйыл биз Италия менен Турциядан алып келе баштадык. Эми дыйкандарга чак келеби деген мааниси бул пайдаланганда ошол жердин шартына жараша. Мына ошол суу жетпеген жерлерге, суу кымбат турган жерлерге пайдаланыш керек да. Бул бир жагы. Экинчиден мына кээ бир кишилерибиз насос менен сугарышат. Ошо насос менен сугарганда мына бир дыйкандын маселесин айтып берейин. Мына
бул киши айтат, эгерде мен 1 гектарды илгери бир насосум иштечү эле 1 сутка иштечү эле 1 гектар сууду сугарчу элем, 1 гектарды сугарчу элем дейт. Азыр эми ошол 5 гектарды капельный орошение койду, тамчылап сугарабыз. Эми ошону 3 саатта сугарам дейт. Менде мына 3 сутка 21 саат эконом болуп атат дейт да. Ошондой дыйкандар болсо, ошол именно ошол жанагы суу кымбатка турган жерлерде бул пайдасы тиет. Экинчи жагыдан бул жана эңкейиш, таштак, тоо борундагы жерлерде аябай эффектүү. Себеби дегенде биз жөн суу койгонубузда ал жерде жана эрозия пайда болот. Топурак менен суу менен кошо топурактын жуулуп кетүүсү. Сел жүрүп атат. Ошолордун негизинде. Биз кээ бирде ушу бааларга акча менен эсептейбиз да. Мына эрозия болгондо топурактын мына гумустуу слой деп коет, баягы асылдуулуу. Муну түзүш үчүн 1 сантиметр гумустуу слой түзүш үчүн бизге 100 жыл керек болот. Канча биз түшүмдүүлүк жоготуп атабыз да. Ошол жактарына караш керек. Андан кийин мына чөп чыкпайт башка жактарга, чөп отоо чөптөрдөн дагы пайдалуу. Анан жанагы насостун иштөөсү азайып атат. Андан кийин негизгиси баягы суугатчынын убактысы азайып атпайбы. 4 күн суугарса 4 гектарда, азыр 3 саат суугарып атат. Мына ак өлөңдө бир 68 гектарга жерге Арыстан Байке деген койгон. Ошол айтат, кеткен затратым дейт, кеткен каражатым ошо жана насостун электричество кеткен экономиясы менен баягы суугатчынын кеткен баасы экөө уже актап бүттү дейт. Калгандары пайда. Ошол жагын караш керек. Кымбат алат. Жана жогоруда айтылгандай экономикалык жактан жана экологиялык жактан да таасир болбостон бул тамчылатуу суугаруу системанын социалдык да бир артыкчылык жактан да артыкчылыктары бар да. Бул жана суу тартыштарынан келип чыккан конфликттерди алдын алууда. Көпчүлүгүңөр билесиңер, ушу суу тартыштан эле кетменин алалы эле бир кошуна менен кошуна кырып урушуп атпайбы? Бул ушундай системаларды кеңири жайласак, мен ойлойт элем ушундай социалдык бир мындай мүчүлүштөрүндөн да биз кичине айырылсак да болот. Ошол эми баасы дагы бир топ эле арзан деп айтууга болбойт эми албетте. Эми алгандан кийин ошол жабдыкты алгандан кийин канча жыл колдонсо актайбы? Эми мисалы үчүн бактар үчүн эми негизги эле баягы эме сынып калат дегенде мындай деген нерсеси, могу күнгө күйүп калат деген маселе да. Буну жерге көмүп койсо 20-30 жыл чыдайт. Калган жактарын эми өзүнүн пайдаланган жараша болот. Бул сынып калбайт негизи. Ал эми могу жашылчаларга болсо 4-5 жыл чыдайт. Мен өзүм үйдө да коюп койгом ошону. Элге көрсөтөйүн деп. 5 жылдан бери эметебиз да, пайдаланабыз. Бирок баягы анча-мынча тешилип калышы мүмкүн, кайра муну улап коюш керек. Бир баягы чоң аянттарга бул жанагы койгондо кайра жыйнашы кыйынга турат да. Эми 1 гектарга бул 14 километр эме кетет могуначы. Кайра жыйнаш чоң көйгөй, а так бул күнгө күйбөйт. 2-3 жыл коркпой пайдаланса болот. Рахмат, могу ошол тамчылатып суугарууда жер себирткичтерди кандай ыкма менен колдонуш керек? Өзгөчө же кадимки эле мурда колдонуп жүргөндөй эле себе берсе болобу жер семирткичтерди? Эгерде жер семирткичтерди биз жанагы жөнөкөй түрдө сепкенибизде баягы топурактын үстүнө себебиз, андан кийин баягы канчалык ал деңгээлде эффективдүү болот, аны биз билбейбиз да. Бул жерде ошол жер семирткичти жана бачок деп атпайбызбы, ошонун ичине куюп салып койсок, эритип салып койсок, ар бир эмеге өсүмдүктүн жана айткандай ашказанын өзүнүн нормада жана биз дары ичип атпайбызбы, ошол сыяктуу болот да. Өзүнүн капити. Бул аябай ушул жагынан да эффективдүү. Фертикация деп коет, ушу баягы удобренияны жер семирткичтерди суу менен кошо берүү деп коет. Анан дагы ушул жерден пайдаланып дыйкандарга айтып кетет элем, мына кээ бир химиялык азык заттарды пайдаланбаш керек. Себеби дегенде алар сууда эрийт биринчи жолу. Бирок все-таки баягы эметкенден кийин суу токтогондо кургагандан кийин могул жерде эме туздар калат экен. Ошон үчүн мына эме кичинекей тешчилерди калып калат экен да. Ошон үчүн биз буларга сунуш кылбайбыз. Ошо сөзсүз түрдө жанагы сууда эрий турган жер семирткичтерди пайдаланса жакшы болот. Бүгүнкү күндө суу жетпеген кургак жерлерди айрымдарыда жайыт жерге айландырып алышкан да. Бирок ал жерди жайыт катары деле колдонбай, ошол жерге күнөс каналарды куруп, тамчылатуу суугаруу ыкмасы менен өсүмдүктөрдү өстүрсө болобу? Бул албетте болот. Себеп дегенде азыр күнөс каналынын артыкчылыктарын көп киши да биле баштады. Кайрадан эле артыкчылыктарын айтып кетсек, бул кол алдында кичинекей чакан аянтта чоң жерге айдаганга караганда 2-3 эсе көбүрөөк түшүм алып атат да. Кайрадан эле тиги тамчылатып суугаруу системасы аркылуу жанагындай температурный режим деп коет. Ошолор өзгөчөлүктөн аркылуу анан экинчиден бул эң негизгиси бул элдин саламаттыгы да.
жайдыр, кыштыр ошол күнөсканын ээси, үй-бүлөсү же кошуна колоңу жаңында витаминдер менен мындай ээ болуп атпайбы? Анан биздин ушул маалымат берип кетели, ушул биздин проекттин алкагында байкема биргелешип ушул көл жергесинде социалдык объектилерге биз бир нече күнөсканаларды коюп бердик. Айтып кетсек, бул балдар үйү, жана бала бакчалар, мектептерге ушул кайдымкыдай эле ушу азык-тулукту жакшыртуу максатында ушундай проект өтөт. Ошо ар бир күнөсканада ушундай тамчылатуу суу системалар коюлуп келүүдө. Ошол кайрадан күнөска ошол коюлуп аткан күнөсканалардын бир экинчи элементи бар. Ал жөнүндө да айтып кетиш керек. Жөн эле күнөскана койдум, анан иштеттим, анан эртеси күнү бизге да көп кишилер кайрылып атат да. Иштеттим, анан мен пайда көргөн жокмун, анан түшүмүм күйүп кетти, тигил бул депчи. Күнөскана салаардын алдында сөзсүз түрдө бир тийиштүү бир билим алып алса, кыска мөөнөттө бир курстар бар. Ошо көл болобу, чүй болобу, атайын училищелер бар. Аякта бир жумалык, 2 жумалык атайын жанагындай күнөскана иштетүү, өстүрүү жана өсүмдүктөр өстүрүү боюнча атайын курстар бар. Рахмат, бизде түз байланышка чыккан көрүүчү бар экен. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Сурооңузду узата бериңиз. Саламатчылык. Мен бул Пая жигинге суроо берейин дедим эле. Угатабыз. Кээ бир өсүмдүктөрдү сууну көп кандыра сугарыш керек болот. Аларга кантебиз? Суроо түшүнүктүү болду. Туура айтып атасыз. Ар бир өсүмдүктүн өзүнө сууга болгон талабы ар кандай. Баягы кишилер сыяктуу эле бирөөсү көбүрөөк суу ичет, бирөөсү азыраак деген сыяктуу. Мына бул жерде мына жашылчалар үчүн деп айтып өттүк. Жашылчаларга негизинен аз нормада суу бериш керек. Бул жерде ар бир өсүмдүктүн өзүнө жараша чыгым деп коет, суунун чыгымы болот. Мисалы үчүн өсүмдүк кичинекей өсүмдүккө кичинекей суу кетет. Ошон үчүн мына тамчылаткычтан тамганы дагы мисалы саатына бул жерде 2 литр агат саатына. Канча? Эгерде көп өсүмдүк көбүрөөк чоңураак болсо, значит саатын немеси көбөйтүп коюш керек да, саатын көбөйтүп коюш керек. Ал эми бактардын жанагы тамырлары чоң болгондуктан булар баягы чоң суу ичет, көп суу ичет. Ошондуктан буларга моундай тамчылаткычтар. Булар тамчылаткычтар ар бир саатта 4 литрден 20 литрге чейин суу ичет. Ошого жараша моундай регулировка кылып туруп, ачып жаап койсок болот. Эгерде тамырлары чоң болсо, анда 2-ни коюп койсок болот, 3-тү коюп койсок, ошентип биз ар бир өсүмдүктүн өзүнө жараша ошондой сунуштарды беребиз. Ошол тамчылатып сугаруу үчүн өсүмдүктөрдү башкача жол менен отургузуу зарылбы? Өзгөчө же кадимки эле буга чейин кандай отургузуп келсе, ошентип эле отургузуш керек. Кандай отургузса, ошо технология. Биринчиден биз технология жана отургузуунун технологиясына байланыш кармашыбыз керек да. Андан кийин ошого жараша тамчылатып сугарышты койгон. Рахмат, бизде дагы бир түз байланышта көрүүчүбүз бар экен. Саламатсызбы? Айтсам, кимге айта берем бияк? Саламатчылык. Мен суроом бар эле да. Мыналардын айтып аткан тамчылатып сугаруусун биз илгери эле колдончу элек да. Мына бөтөлкөчкө капельницанын пробкасына тагып коюп эле алмага байлап коюп тамчылатчу элек да. Анан Эми 100 бөтөлкө кетет, 100 алмага. Өзүңөр эсептеп көргүлө, 3 метрден болгондо канча суу кетет? башка варианты барбы деген суроо окшойт да. Ал деле туура. Мына азыр ошо кымбат болуп атпайбы биринчиденчи. Экинчиден ошо дыйкандар өздөрү жана кээ бир жерлерде бар, жана 5 литрлик майдын идиши бар эмес беле? Ошону тескери коюп алып туруп, ошондон баягы сууду толтуруп, анан ар бир тешип койгон. Андай учурлар да бар. Кээ бирлери жанагы медицинский капельницалар, тамчылаткычтар да, ошолорду пайдаланган учурлар бар. Эми баягы дыйкандар туура алардын негизги принцип туура. Капельный деген, тамчылаткыч деген принциптер туура болуп атат. Бирок ар бир ар кандай метод менен ошолорду пайдалануунун баягы ыкмасы башкача болуп атат да. Эми туура айтканыңыз, бул кымбат болуп атат, дыйкандар ошону пайдаланса болот. Ошонун баягы нормасын сакташ керек да жанагы. Мисалы үчүн бир түп бактарга, жаңы отургузган бактарга может быть 5 литрден 10 литрге чейин суу ичиши мүмкүн. Ал эми бир түп жанагы помидор же эме жашылчаларга 500 грамм, 200 грамм болушу мүмкүн. Ошону эле сактаса принципи туура. Эми кошумча да байкени айтып аткандай 100 бакка деле жанагындай бутылка менен капельница менен кылса, бирок ошону ошончо убарасы болуп атпайбы? 100 бакты 100 жолу айланып чыгыш керек да, сууну толтурам депчи. А бул айтылып аткан система бир жагынан эле жана краник менен эле
бурап ачып Оңоюраак, жаап коюп эле жеңилирээк. жеңилирээк да бир коюп койсоң эле болду да, көмүп байке айткандай жерге көмүп кой, жазында сууну ачып кой, күзүндө жаап кой, болду. Рахмат, бизде дагы бир көрүүчү бар экен. Саламатсызбы? Сурооңузду узата бериңиз. Алло, суроо берет элек да. Угуп атабыз. Биз эме кургак жер жакта жашашыбыз экен, анан ошону кандай кылып чыгарып, бизге эме кылып ошону суроону бере эле аткам. Кечирээк Чуп калдым дейт. Кургак жерлерди кантип сугарам дейт булакма менен. Биздин эмес тамчылатып сугаруу системасынын негизги принципи ошо сөзсүз түрдө суу жетпеген жерлерди сугаруу болуп эсептелинет. Экинчиден, сиздер ошол жерге сууду жеткирип беришиң керек да, ошол негизги максат. Калгандарыны жана тамчылатып сугаруу системасы иштейт, бөлүштүрүп берет. Же силерде скважина курушуңар керек, же болбосо ылдый жактан бир насос мененби, же болбосо башка кандайдыр бир ыкмалардын түрү менен сууду көтөрүп бересиңер ошо эмеге, жанагы скважинага, ошол жагына карашыңар керек. Же болбосо кандайдыр булактар чыккан булактар барбы тоолордо, ошолорду бир 200-300 метрден алып келип ошону куюп толтуруп бересиңерби? Негизинен ошо жанагы бачокду толтуруп бериш керек да, суу мененчи. Эми биздин угарманга же көрөрманга мындай маалымат катары уже Карагат KG деген сайт бар. Ошол сайтка эгерде убакыты болуп, интернет болуп кирип калсаң, ошондо тамчылатып сугаруу күнөсканалар боюнча кеңири маалымат, материалдар жайгашкан да, ошондо схемаларды сүрөттөр менен берип, көрүп, бул кишиге бизге байланышып кеңештерин алса болот. Кеңеш алса болот, бул ошол жана суроомдун аягына чыкпай калдым. 1 гектар жерди канча тонна жабдык менен, канча тонна суу менен сугарууга болот? Жакшы суроо. Биринчиден, мына 1 гектарга алма бак тиктик деп коелу. Схема посадкасы 5-4 болгондо, ошондо 500 түп, 1 гектарга 500 түп көчөт отургузулат. Ар бир жердин шартына жараша өзүнчө режими бар. Эгерде биз жана жөөк менен сугарганда, ар бир жерге режим менен орточо 1,5 миңден 2 миң тоннага чейин суу кетет. Ал эми тамчылатып сугаруу системасын койгонубузда эсептеш керек. Мына 500 түп көчөт, ар бири 5 литрден суу ичет, 2,5 тонна суу. 10 литрден ичсин максимум. 5 тонна суу менен 1,5 миңдин айырмасы канча? Ошону эсептеш керек. Түшүнүктүү. Бизде дагы бир көрөрман бар экен. Саламатсызбы? Сурооңузду узата бериңиз. Саламатсызбы? Сизди угуп атабыз. Сіздерге суроо берейин дедим. Сіздер жана тамчылап сугаруу деп атасыңар. Жанагы айылда счетчик коюп салган сууга. Туурабы? Айылдагы эмелерге водопроводторго сууларга счетчик коюп койгон. Аны менен кошкондо канча тонна кетет күнүнө суу? Канча акча төлөнүп атат? Ошону эсептедиңерби силер? Элди ойлобой эле тамчылап сугаруу деп эме боло бересиңер, ал акчасына карап элечи. Түшүнүктүү, алда ошо кеңештер жок. Мындай жооп берүүгө аракет кылалы. Байкенин суроосу да мындай бир четинен чымчып кетип атпайбы? Эгерде бул система жок болсочу, счетчикти биз мындай алып сала албайбыз да. Мамлекет, өкмөт жана водоканал койду да. Бул система болбосо канча акча кетмегиле ал кишининчи. Наоборот, ошол тамчылатып сугаруу менен ошол кишинин төлөп аткан акчасын үнөмдөп берип атпайбызбы? Эгерде жөнөкөй тил менен, жалпак тил менен айткандачы. Анан негизинен бул кранга дагы вот жанагындай келип аткан магистралдын жана түтүктөргө кошулса болот. Анан экинчи да бир чоң системалар бар. Бул жана арыктан агып аткан сууга деле кошуп койсо болот да. Жана тазалагыч ошол үчүн коюлгандай, жана көрсөтүп кетпедиңизби? Негизи ушул долбоорго мамлекет тарабынан, өкмөт тарабынан канча каражат бөлүндү? Алар кандай шартта бөлүштүрүлүп иштетилип жатат? Биринчиден, бул 2010 жылдан баштап биринчи бул системада иштеген негизги уюмдардын бири болуп бул Helvetas проекти, донорлор иштеп атат, негизинен көпчүлүгү. Анан Прон, USAID, Агро Горизонт деген проекти, анан GZ деген проекттер, мына Каргат плюс проект дагы чогулуштуп атат. Бирок мамлекет былтыртан баштап кичине колдоо баштады. Былтыры баягы суу кыйынчылык болуп, ошонун негизинде көп жерлерде ушу тамчылатып сугарууну өнүктүрүү боюнча мамлекетте министерствонун алкагында алдында жанагы борбор түзүлдү. Ошо тамчылатып сугаруу системасын жана теплицаларды өнүктүрүү боюнча. Андан кийин жакында Агроайыл деген 2 жылдан бери ушундай баягы чоң көргөзмө болуп атат. Айыл чарбасы боюнча ошолорго катышып атабыз. Ишканалар тамчылатып сугаруу системасын өнүктүрүү боюнча. Андан тышкары мына жогорку кеңештин депутаттары чакырып, ошо биздин центрдин жетекчилерин
айтып атышат, биз силер эми чоң бир программа түзгүлө. Программаны кантип биз тамчылатуу суу арнасынын системасын өнүктүрүшүбүз керек. Канткенде биз элдерге жардам беребиз деп, мына жанагы дыйкан суроо берип аткан дыйкандардын көйгөйүн чечүү боюнча ошол маселелерди караганга аракет кылып атышат. Силер программа түзсөңөр, биз ошону жана бюджетке киргизели, ошол боюнча биз жардамдарды берели. Жана может бут жана банктарга кымбат болот деп атпайбызбы? Может балким насыя бергенге же ошо банктар менен да сүйлөшүп атабыз. Канткенде кандай шартта берилет насыялар. Андан тышкары ушу биз баягы товарлардын көпчүлүгү импорттолуп атат, алып келинип атат. Ошолорду может балким биздин өзүбүздүн жерде чыгарсак болбойбу? Ошолор багытта. Андан кийин мына тамчылатуу суу кароо системасыны койгон дыйкандарга кандайдыр бир мына льготторду берсекпи деген мындай кичине көтөрүш керек. Ошолор дагы мындай деген маселелер каралып атат. Бул боюнча жакшы иштер жүрүп атат мамлекет тараптан дагы. Кудай буйрса бул боюнча чоң иштер келечеги кең. 5-6 жылдан кийин аябай чоң нерселер пайда болот да, Кудай буйрса. Бул үчүн атайын окутуулар дагы болду деп айтып өттүңүздөр. Бардык аймактарда болдубу? Негизи дыйкандар кызыгып келип окуган дыйкандар болду, көп эле болдубу? Эми биякта биз моюнга алышыбыз керек. Байке айткандай эле бул демилге негизинен ушул донорлор көтөрүп аткандыктан кийин ушул донор проектке кирген айылдардын эле калка тартылып калып атат да. Анан ушул маселени же проблеманы чечүү максатында вот биздин уюм Паяз Байкенин центри менен биргелешип азырынча көлдө жогоруда аталып кеткен училищеларда атайын мамлекеттик тарабынан каржыланган курстарды да киргизип атабыз да. Кызыккан адамдар ушул училищеге кайрылып кадимкидей курсту алып. Курстар акысызбы? Кээ бирлери акысыз, кээ бирлери акы төлөп окуйт да. Себеп дегенде көпчүлүк бул айыл чарба жаатында окутуу. Канча убакыттан канча убакытка чейин окушат? 1 жумадан 2 жумага чейин. Эми акчасы деле биякта көп деле эмес да, бир 500 сом тегерегинде. Бир жумалык окууга. Ошондой эле жумалык. Себеп дегенде кайра ошол акчанын эле көпчүлүгү чыгымдар эле материалдарга кетет да. Себеп дегенде окуучулар, студенттер арасында 40 жаштагы, 50 жаштагы адамдар да бар да, мисалычы, жана фермерлер, вот мен чарбамды өнүктүрөм деген адамдар, алар ошо кол менен ушул системаны коюп, кадимкидей жерди казып, ошо орнотуп, мындай кол менен жасаган үчүн ушундай эле чыгымдар кетет да. Анан мен ойлойт элем, айтылган жанагы акча анча деле кымбат эмес. Бүгүнкү күндө өзгөчө кайсыл аймактын дыйкандары кызыгып, же болбосо ошол аймактарда бул ыкма жакшы натыйжасын берип атат, айта аласыздарбы? Жанагы сурооңузга да кошуп боло коеюн. Бизде бул тамчылатуу суу кароо системасын окутуу боюнча 2010 жылдан баштап жана окутуу кеңеш берүү инновация коомдук фонду бар. Андан тышкары Капля плюс деген айыл чарба кооперативи, андан тышкары жана жер суу пайдалануучулар ассоциациялар ошолор негизинен тамчылатуу суу системасын окутуу боюнча чоң иштер жүргүзөт. Андан тышкары биз моундай Хелвитас уюму тарабынан роликтерди, андан кийин лифлеткаларды, мына каталогдорду ушуларды чыгарабыз, дыйкандарга таркатып беребиз. Жанагы айыл агрода дагы ушундай көп руководстволорду элдер аябай кызыгып ушулар алды. Эми негизги кызыккандар эмне болуп атышат? Кайсы жерде суу таңкысы болсо ошол жерде болуп атат. Быйылкы жылдын эсебинен мына ысык көлдүктөр аябай чоң бактарга ошолорго койгонго аракет кылып атышат. Бул деген көрсө мына губернатору ысык көлдүн урматтуу Каптагай мырза бул аябай катуу аракет кылып атыптыр. Көп жерлерге барсак эле ошо губернатор айтып атат, ушундай чогулуштар өткөрүп атабыз, семинар өткөрүп атабыз, тамчылатуу суу кароо боюнча өнүктүрүү дегенде нерселерди айтып атышат. Андан тышкары мына Баткенде дагы дыйкандар көпчүлүгү жанагы эң доход бере турган кокон гиляс деп коет, ошого өтүп атышат, жанагы жердин боорлорунан ошолорго койгонго аракет кылып атышат. Былтыркы жылы таластыктар фасоль жана төө бурчка 16 гектарга, андан кийин 3 гектарга коюлду. Бирок эми тилекке каршы жанагы суунун жетишпегендигинен, түшүмдүү жанагы төө бурчактын баасынын арзан болуп кеткендигинен булар дагы кичине токтоп калды. Андан кийин мына чүйдө дагы мына теплицаларга койгондор аябай көп болуп атат. Нарында башталды, Кудай буйрса, жана обош бактарга дагы нарында дагы чоң. Бардык аймакта быйылкы жылы аябай 2010 жылы болгону биз 2 кишиге тамчылатуу суу кароо системасы саткан болсок, азыр Кудайга шүкүр 6 айдын ичинде бир 100дөн 200дөн ашып кетти уже. Мындай эмеси динамикасы аябай сонун. Рахмат. Тамчылатып сугаруу менен дыйкандар эңсеп күткөн түшүмүн мол алат жана айыл чарбасына мыкты пайдасын берет деген тилек менен биз бүгүнкү программаны жыйынтыктайбыз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.